Ысык көл облусунда эл аралык спорт комплекси курулат. Жети Көз районунун Тосор айылына эл аралык спорт комплексин куруу үчүн 72,2 гектар жер Ысык көл облусунда эл аралык спорт комплекси курулат. Жети Көз районунун Тосор айылына эл аралык спорт комплексин куруу үчүн 72,2 гектар жер тилкесин Кыргыз Республикасындагы туризмди өнүктүрүүнү колдоо фонду ачык акционердик коомуна берүү чечими кабыл алынды. Белгилей кетсек, көрсөтүлгөн жер тилкеси ондогон жылдар бою эффективдүү пайдаланылбай, кароосуз калган абалда жана тез арада жакшыртууну жана өнүктүрүүнү талап кылат. Ысык көл облусунун Жети Көз районундагы Тосор айылында эл аралык спорт комплексин куруу долбоорунда жыл бою иштей турган көп функционалдуу спорт комплексин өнүктүрүү үчүн шарттарды түзүү каралган. Анда улуттук спорт командаларынын өкүлдөрү жана башка спортчулар спорттун 30дан ашык түрү боюнча жыл бою машыгууга, ошондой эле реабилитациядан өтүүгө мүмкүнчүлүк алышат. Эл аралык спорт комплексинин курулушун жана тиешелүү инфраструктураны түзүүнү 2023 жылдын жаз айларында баштоо пландалууда. Иш туризмди өнүктүрүү фондунун уставдык капиталынын жана тартылган финансылык каражаттардын эсебинен жүргүзүлөт. Аталган комплекстин алдын ала наркы 20 миллион АКШ долларын түзөт.